Дарат маселесине келгенде, мисалы дарат албай туруп эле мен оозумду жапсам болобу деген суроолор көбүрөөк келет да. Мисалы сиз дарат аласызбы, дарат албайсызбы? Бул жерде эч кандай маселе каралбайт. Маселенин бүт бардыгы ошол кандай оозуңузду жаптыңыз, убагында жаптыңызбы? Ошол нерсеге каралат. Анан дарат деген маселе бул ибадатка гана тиешелүү нерселер. Даратсыз сиз Куран кармабашыңыз керек. Даратсыз сиз намазга жолобошуңуз керек. Мына ушул сыңарындай. Эгерде даратсыз мен орозо кармабашым керек дей турган болсоңуз, бул дагы өзүңүздүн ыктыярыңыз. Бул нур үстүнө нур болот. А эгерде даратыңыз жок, жөн эле оозуңузду жаап, андан кийин дарат алып, андан кийин анан баамдатты окусаңыз деле бул дурус боло берет иншалла.